Кумтөр кенинде алтын казуу долбоорун ишке ашыруу учурунда кандай каталарга жол берилгенин билебиз жана азыркы президент Садыр Жапаров бул каталарды оңдоп жатат. Бул тууралуу Абал-КЖ сайтына Бишкектеги эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору Улукбек Бегалиев маек берген. Анын айтымында өлкөнүн өнүгүүсү үчүн биринчи кезекте өнөр жайдын өнүгүшүн камсыз кылуу керек. Өнөр жай иштеш үчүн мамлекеттик деңгээлде чоң коррупциялык механизмдер болбошу керек. Эгерде артка кайтаруу системасы болбосо, тармак өнүгө алат, деди билим берүү мекемесинин башчысы. Ал белгилегенде өлкөнүн жараны катары эл үчүн максималдуу пайдалуу үчүн Кумтөр алтын кенин мамлекеттин карамагына кайтаруу чечимин колдойт. Президент Садыр Жапаров Кумтөр маселесинде коомдук колдоого муктажбы же жокпу деген суроого эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору эң негизгиси бийликтин саясий эрки деп жооп берди жана өлкөнүн азыркы жетекчилиги бул эркти көрсөттү деп билдирген. Менин оюмча Кумтөр маселесинде саясий эркти көрсөтүү керек болчу жана бийлик аны көрсөтө алды. Эл президентти шайлады, алант берди, эми ал убадасын аткарып жатат деп жыйынтыктаган маегин Улукбек Бегалиев.